Ош шаарынын азыркы жолдору 50-60 миң автомашинага ылайыкташкан. Бирок бүгүнкү күндө ички миграциянын өсүшү менен күнүнө 200-250 миңге жакын транспорт жүрөт. Анын негизинде жергиликтүү бийлик 2014-жылы жол тыгындарды жоюу максатында айланма жол куруу долбоорун транспорт министрлигине сунушташкан. Арадан 5 жыл өтсө да ал долбоор ишке ашпай жатат. Транспорт министрлиги тарабы боюнча, аталган долбоор боюнча бүгүнкү күндө иш жүргүзүп жатышат. Мендеги маалыматка ылайык долбоорду бир нече варианттарын иштеп чыгышып, акыркы мендеги маалыматка караганда 28 километрден турган бул картадан дагы көргөзүп берсем болот. Бул жакта мына Тыга келишип туруп, Ошко кире бериш жерден келип туруп, ушу кайрадан Фуркаттан өйдө өтүп туруп, баягы мал базардан ошондайынан баягы Папандан чыккан жол менен ошо Ноокатка кетүүчү жолго кошулуучу жол болуп каралган. 2015-2016 жылдары айланма жолдун долбоору толук изилденип чыккан. Аталган жолдун 15 чакырымы шаар ичине караса, 14 чакырымы транспорт министрлигине караган жол. Жолдун долбоору иштелип чыгып, аны министрлик бекитип берген, бирок каржы булагы чечилбей турат. Булардын акча каражаты кандай чечилди, алар өздөрү чечет да. Биз шаарга айта алам. Биздин шаардын тегерегинде өзүбүздүн сунуштарыбыз болгон. Бул жерде мында дагы ушул шаардагы жолдун тыгынын азайтуу боюнча бизге архитектура менен жолдор баштык кармалыгына мэр Талайбек Насырбекович келгенде эле тапшырма берген. Шаардын ичиндеги мындай тыгындарды кантип жойсок болот. Ошонун негизинде биз азыр 3 проект менен иштедик. Ош шаарына айланып өтүүчү автоунаа жолунун узундугу 29 чакырымды түзөт. Аталган жол Ош, Сарыташ, Эркештам жолунун 5-чакырымынан башталып, Озгур жана Төлөйкөн айылдарын аралап өтүп, Ош Баткен Исфана унаа жолунун 14-чакырымынан кошулат. Айланма жолдун сметалык баасы 1 миллиард 754 миллион сом. Долбоор 2014-жылы карала баштаган. Бирок жерди трансформациялоо жана жеке менчик үйлөргө компенсация берүү боюнча өкмөттүн токтому чыга элек. Азыркы күндө аталган жол жеке менчиктер жанагы жер маселелери болуп аталгандыгы үчүн токтоп турат. Анткени өкмөтүнүн жер маселесин трансформациялоо боюнча атайын токтом чыгыш керек. Токтом чыккандан кийин анан жанагы маселелер чечилет. Келечекте бул Ош шаарына айланып өтүүчү айланма жол курулат. Тиешелүү кызматтардын билдиришинче, аталган долбоор жер маселелери чечилип, өкмөттүн токтому чыккандан кийин курулат. Азырынча айланма жолдун курулушуна жана жеке менчик үйлөргө компенсация берүүгө каржы булагы белгисиз бойдон калууда. Айжамал Түгөлбай кызы, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.